деген адамдар эмне үчүн ушундай табият менен бир болуш керек да. Тазалыкты издеп атабыз да. Таза нерсени издеп атабыз. Эмне үчүн тазалык издеп атабыз билесизби? Анткени бизде кругом бизди жанагындай орусча нечистота деп коет го. Кандай десек, көрө албастык, ач көздүк, текеберлик, менменсинүү ушул нерсе курчап алды да. Өзүмчүлдүк, сеним салса, мындай жеп коеюн деген адамдар, сен мындай сага болгон неаматыңды көрө албаган адамдар аябай көбөйдү да. Ошондон адамдар кысылып, анан природадан өзү качып атат азырчы. Алар бир күнгө келген жашап алайын дегендер жок алар. Просто ошол жерге батпай кетти да. Карасаң, эс алганда деле мондай жамаатташ эс алган аз. Ар бир өзүнчөлүгү деле жана эмеси көтөрүлөт тиякта. Жанагындай дервиш деген сөз бар го. Дервиш делип басып жүрүп байкайсыңбы? Демек азыр ушул мезгилде субханалла аалымдар, салих, такып адамдар субханалла дуа кылып, жанын берип дуа кылыш керек түн күн. Амсы болбойт. Пайгамбарыбыздын эле бир эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күйүтү кыямат күнгө чейин жетип койду да. Бизде ошол жок азыр. Переживание, күйүт жок да. Адамга көрдө бир жакшы сөз керек экен да. Жашообуз мындай оңолуп кетиш үчүн. Кээ бирде оңолуп турган жашоончу бир эле сөз менен бузуп коет экен адамчы. Ушул проблема экен да. Оңдобой бузуп алыштан коркуш керек экен.